Бүгүн 1 май. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1886 жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүн 8 саат деп белгилөө талабы менен демонстрацияга чыгышкан. Бул күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889 жылы июлда 2-интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Кыргызстанда 1 май майрамы биринчи жолу 1919 жылы Пишпек шаарында белгиленген. Бүгүнкү күндө бул күн майрам катары дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленет. Эмгекчилер жөнүндө сөз козголгондо талбай иштеген ар бир кызматкер эске түшөт. Дал ошол жумушчулар менен тыгыз байланышта болуп, жумушсуз жүргөн жарандарга иш таап берген кызматкерлер көп. Өмүрүнүн көп жылын ушул тармакка арнап, эл жер үчүн тыным албай кызмат көрсөтүп, учурда ардактуу пенсияда жүргөн ардагер Алимбаев Жаныш Тилебалдиевич жөнүндө бүгүнкү өрнөктүү өмүр берүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Анда сөз башынан болсун. Алимбаев Жаныш Тилебалдиевич 1953 жылы 30 апрелде Базаркоргон районунун Бешбадам айылында төрөлгөн. Орто мектепти аяктаган соң Кыргыз мамлекеттик университетинин филология адистигин бүтүргөн. Эмгек жолу 1974 жылы Базаркоргон айылындагы Бөкөнбаев атындагы жатак мектепте мугалим болуп иштөөдөн башталган. 1978 жылы Базаркоргон районунда комсомолдук жана партиялык кызматка өткөн. 1990-1993 жылдары кайрадан Бөкөнбаев мектебине кайтып, директордун орун басары, директорлук кызматтарда иштеген. 1992 жылы Ош облустук партиянын комитетинде сектор башчы, 1993-1994 жылдары Бешбадам айылдык чарбалык кызматта эмгек жолун улаган. 1994-1995 жылдары Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясында бөлүм башчы, 1995-2004 жылдары Жалал Абад облустук иш менен камсыз кылуу башкармасынын башчысы, 2004-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын эмгек иш менен камсыз кылуу башкармалыгынын директору, миграция жана иш менен камсыз кылуу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары, 2012-2018 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук башкармасынын регионалдык башкармасынын башчысы кызматтарын аркалаган. Жаныш Алимбаевдин балалык кези Бешикжон айылында өттү. Ал бала кезинен зирек болуп, илимге, билимге умтулган уул болуп жетилди. Орто мектепти аяктаган соң кыргыз тили мугалими болуп, билим уясынан эмгек жолун баштады. Андан соң түрдүү кызматтарды багындырып, көпчүлүк жылдарда башчылык кызматтарда иштеди. Ушул мага билим берген мугалимдерге чоң рахмат айтышым керек. Анткени мына ошол агайлардын, эжекейлердин татыктуу билиминин начасында ушул Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1974 жылы бүтүрдүм. Андан кийин дароо эле келип кесибимди мугалимдиктен баштадым. Бирок ага чейин бир 2 айча ал убакта Ленин району эле. Ошол Ленин районунда Ленинчил газетасында стажер практикант болуп иштеп, көп партиялык советтик кызматчыларды, социалисттик эмгектин баатырларын менен ошолор менен сүйлөшүп жүрүп, алардын акыл насааттарын угуп, бирок ал жерде иштей албай калдым. Себеби менин пикирим менен ал убактагы партиянын райкомунун пикири келишпей, анан мен мугалимдик кесипке өтүп кеттим. Анан дагы өзүмдүн активдүүлүгүмбү же башка нерсе билбейм, мени ошол убакта Базаркоргон району бөлүнүп калып, комсомолдун райондук комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчылыгына сунуш кылышты. Ошол жерде аз эле иштедим окшойт, бир 6 ай 7 ай. Андан кийин Базаркоргонго райкомдун биринчи секретары болуп Үсөн Сыдыков келди. Ал келери менен эле бир 78 жылдын декабрь айынан 79 жылдын январь айында мени чакырып, ушул райондук партия комитетине инструктор болуп бергин деп, ошол жерде иштеп калдым. Ал жерде мен мындайча айтканда көп иш тажрыйба, көп бир мындай бир жакшы нерселерди алдым окшойт. Себеби мен эң жаш кезимде инструктор болдум. Башкача айтканда,
ушул комсомолдон чыгып эле сразу ошол райкомдун чоң казанында кайнадым да. Дегенде инструктор болдум. Андан кийин партиялык кабинеттин башчысы болдум. Андан кийин бул мен үчүн өтө чоң жооптуу кызмат. Бул партиялык көзөмөлдөө комиссиясынын башчысы болуп иштедим. Башкача айтканда, партиялык чечимдердин аткарылышын контролдоо, коммунисттердин жүрүш-турушун контролдоо, коммунисттердин кылган ишине баа берүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп калдым. Бул анда мен 27 жашта элем. Менин кызматымда иштегендердин көпчүлүгү 50-ге 60-га чыккан абдан тажрыйбалуу кишилер болчу. Мен ошол кызматта иштегенде дагы көп адамдардан жакшы сөздөрдү уктум да. Эмгек, иш менен камсыз кылуу кызматында жүргөн кезде күч ала баштаган миграция маселесине кайдыгер караган эмес. Иш издеп, чет жакка кылган жарандар менен жерине барып жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү алгачкылардан болуп колго алышкан. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин тармагында 2012 жылга чейин иштедим. Башкача айтканда 10 жылга жакын иштедим. Анын ичинде 2000 жылы республикалык эмгек жана социалдык жактан коргоо департаментинин башчысы болуп, бир жылга жетпей министрдин орун басары болуп калдым. Мына ошондон тартып 2012 жылга чейин министрдин орун басары болуп иштедим. Ошол мезгилде дагы мындай бир көп жакшы нерселерди баштан өткөрдүк. Айрыкча мен айтып кетип элем, жумушсуздарга жумуш табуу, аларды окутуу, башка кесипке даярдоо, коомдук жумуштарга тартуу боюнча бир топ иштерди аткардык. Мисал алсак, ал убакта өзүңөр билесиңер, билип калгандырсыңар же угуп калгандырсыңар, ал убакта абдан бир коом алмашып, бир коомдон экинчи коомго өтүп турган мезгил болчу. Бул ушундай мезгилде баягы адамдарга жол таап берүү, аларга бир кандайдыр бир нерселерди үйрөтүү биринчи орунда турат экен да. Мына ошондо биз республика боюнча биринчилерден болуп микрокредиттик компания ачтык. Бул Кыргызстанда Бангладеш республикасынын аялдарынын коомдук турмушунан алынган бир демилге болчу. Республика боюнча микрокредиттик компаниялар ошол убакта эки эле компания бар эле. Мигранттарды укугун коргоо, аларды ошо чет өлкөгө жөнөтүү маселесин дагы биринчилерден болуп козгоп чыкканбыз. Ошонун себеби менен мен бул жагы Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирскке чейин барып, ошол жердеги мигранттар менен жолугушуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерлерде Кыргыз Республикасынын эмгек министрлигинин коомдук башталыштагы өкүлдөрүн дайындап келдик. Бир эмес бир нече жолу барып. Түрдүү кызматтарда башчылык кызмат аркалап жүргөн кездерде ар дайым ак иштөөгө, эмгек жамаатын үндөдү. Жемкордукка каршы туруп, ата энеден алган тарбия, устаттардан уккан кеңеш артында сөз ээрчиткен жок. Ошол райкомдо иштеп жүргөндө бир киши, аксакал киши келип кеңеш айтты да. Балам деди, жаш экенсиң деди, кызматка жаш келипсиң деди. Сен эч качан 5 колуңду табакка салбагын деди оокаттын үстүнө деди. Кебизиң керек болсо, ушу колуңду мындай кылып буусаң деди, мындай жумсаң деди, салаларыңа май чыгат инем деди. Жетет ошо, андан аштын кереги жок деди. Бул дагы мага абдан катуу таасир этти, бүгүнкү күнгө чейин таасир этет. Себеп кызматта ар түрдүү нерселер болот. Бирөө бир нерсени сурап келет, бирөө кызматка кой деп келет, бирөө бир нерсе алгысы келет. Мен сага мынча бере коеюн, сен муну бере кой деп туруп. Мунун бардыгын неме кыла берсең, бул дүйнө топтоо менен адам эч качан жарыган эмес. Жашоо өзү бүгүнкү күн, эртеңки күн менен гана өтөт. Анын канчалык деңгээлде өтүшү ар бир адамдын өзүнө жараша да. Бардык нерсе калат.
Eç kaçan biri anı kötörüp ketken emez. Özüm dep жүрүp, же başka nerse dep жүрüp, dünyönü toplap, katar жерлерди alıp, başka nerselerdi privatizatsiya kılıp, anan ertеге эмне болор экен деп, kaçan meni kamap koyot eken, же болбосо kaçan meni kandaydır bir nemersege türtüp жиберет экен деген, бул өзүнчө кур дүниелик сезимде мындан дайыма алыс болуш керек. Облустук, райондук иште болбосун эмгек жамаатта үлгү жараткан жетекчи аталганын аны менен бирге көп жылдар бою кошо иштешкен кесиптештери айтышат. Жаныш Тилебалдиевич жетекчи катары өтө мыкты, өтө күчтүү менеджер. Мындайча айтканда мен устатым болот дегенде айтса боло берет. Жаныш Тилебалдиевичтин аркасында көп нерсе үйрөндүм, как трудовик катары. Адамгерчилик жактан адам өтө жакшы инсан. Билебиз, анын аброю, кылган мээнети өтө жакшы, зор. Анан кийин ошол маалда республика боюнча биздин управление эң алгач алдыңкы 3 орунга кирген бир управлениялар болгон. Ошо Жаныш Тилебалдиевичтин кол астында иштеген үчүн ушу жакшы инсан, күчтүү менеджер. Адам баласы канчалык жогорулаган сайын кичи пейил болуп, адамгерчиликти дайым биринчи орунга коюш керек деген пикирде Жаныш Алимбаевтан көп уккандарын кесиптештери бир ооздон белгилешет. 96-жылы 2 январда туз насип экен, ошонун колуна барып жумушка орношуп калдым. Бул Жаныш Тилебалдиев жөнүндө айта турган болсок, өтө мындай насач катарында өтө эмеси бай киши да. Адамгерчилик бийик, улун урматтап, кишини сүйлөй билген, талаптуу күчтүү койгон киши эле. Ошол жылы Жалал Абад областтык калктык иш менен камсыз кылуу башкармалыгы эле да. Ошондо мени баш кадис кылып жумушка кабыл алган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин чок иштешип жүрдүк. Мага ошогон көптөгөн инсандарды тарбиялап өстүрдү. Мындай карасаң сүрдү көрүнгөн өтө ичи таза, адамгерчиликтүү киши да. Мен бүт нерсени үйрөтүүгө аракет кылат. Аракет жасайт. Талаптуу катты коет. Анан ошо жараша биз дагы мамиле кылып, иштеп, тарбия алдык. Ал эми достукта болсо, доско бекем, адамгерчилик жагынан алдына киши салдырбаган өзгөчө жан экендигин чогуу жүргөн достору баса белгилешет. Эң жакшысы абдан жөнөкөй. Элдер менен тез тил табышат. Бүгүнкү күндөгү мамлекет жүргүзүп аткан саясаттардын баардыгын жакшы түшүнөт. Элдер менен жакшы тил табышып, ушунун баары жакшына иштерди жүргүзөт да. Үй бүлөсүндө дагы абдан үлгүлүү. Ошолордун ызат урматын көрүп, Аяшын Бактыган экөө бүгүнкү күндө ушундай бир сыйын көрүшүп, жакшы бир бактылуулуктун, каарылыктын турмушун өткөрүп атышат. Мен ойлойм, ошо Жаныш өзүнүн күчү менен бир да адам буга жардам берген жок, өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен, билими менен бир чоң республикалык маанидеги чоң кызматтарды дагы аркалап иштеп келди. Райондук партия комитетинин секретары болуп иштеди. Секретардан кийин бир мындай турмушта олку солку болуп турат экен, бир жигиттер бир ат минет, бир төө минет, бир жөө жүрөт деп коет. Ошондой бир кызматтан бошогондон кийин дагы эч мен мындай баягыдай эле Жанышмын деп бир түшүнүп кеткен жок. Абдан жакшы достор менен дагы мамилеси, семейни катташат, бири-бирин сыйлашат. Ошол досторлордун баардыгына жакшы жардам берди. Иштен көтөрүлөдү, жакшы кызматтарга алып барды, жакшы аркасынан неме болду, жакшы жамандыктарда жөлөк таяк болуп, мүмкүнчүлүк болушунча материалдык жактан, моралдык жактан колдоп аларды. Ушул мезгилге чейин достошуп жүрөт. Кызматта кандай жүрсө, достукта да ошондой жүрөт. Эми Жаныштан мен мунун эң жакшы сапаты ошо бетке айтканын, так. Оюндагысын, ичиндегисин жашырбастан так айтып, барам деген жерге барам, барбайм деген жерге барбайм деген касиети мен ошону баалайм. Негизги ошо касиети жакшы. Мамлекетте болуп жаткан кандай гана кырдаал болбосун, кайдыгер караган жок. Ал өз иш тажрыйбасынын көпчүлүк бөлүгүн комсомолдук жана партиялык кызматтарга да карнады. Союз ыдырап, кыйынчылык өкүм сүргөн кезде болгон иштер эметин жумшап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошо алды. Андан тышкары биз ошол эле жумушчулардын жөлөк пулдарын чогултуп, 6 айлыгын, 12 айлыгын чогултуп, анан ошолорго мындай бир ал убакта
темир мал деп коет эле. Азыр ошол ишти кайра баштап атышат. Мен абдан кубанып атам. Жумушу жок жүргөн адамдарга мал сатып берүү проблемасын биринчи коюп, ошону ишке ашырдык. Мисалы, эсим кетсе эчки бак деген долбоор даярдадык. Бул долбоордо Аксы, Алабука, Майлы суу, Таш көмөр шаарларында, Сузакта жана башка жерлерде өтө кеңири пайда берди. Себеби баягы кыргыздын сөзү бар го, эсим кетсе эчки бак, эчки тууйду экиден деп. Мына ошонун натыйжасында көп адам өзүнө мындай бир жакшынакай неме алып калды. Каражат таап, ошол тапкан каражатты пайдалануу ыкмаларын үйрөнүп дегендей. Мына ошол немелер бүгүнкү күндө дагы азыр кээ бир жерлерде мына эмгек жана социалдык коргоо министрлиги тарабынан азыр берип атышпайбы 100 миңден 200 миңден капитал ушуга мал алгыла, башка бир иш уюштургула, чакан бизнес ачкыла деп мына ошолорду өткөрдүк. Ал эми өмүрлүк жубай экөө түтүн булатканына быйыл 48 жылдын жүзү болду. Бул арада экөө 4 кыз 2 уулду тарбиялап эрезеге жеткиришти. Алардын ар бирин турмуштан өз ордуларын табууга шарт жаратышты. Кудайга шүгүр. Балдардын баардыгын окутуп, тарбиялап келатабыз. Балдардын баары жакшы окуду. Баардыгы отличник. Экөө алтын медаль менен бүттү. Окуу жайында ошондой бүттү. Эми ал илгери партиянын заманы болчу. Агайыңар өтө партияга берилген, өкмөткө берилген иш десе жанын үрөгөн адам болгон. Бул үй бүлөдө эми кош алып кетти, бирок көбүнчө ооржук бага келди балдардын жаш мезгилдеги. Көп ооржук менде болду. Ишке да барам, өзүм да мугалим болчумун. Балдарды тарбиялайм. Ошентип жүрдүк. Эми эр шаркак болуп, бирибиздин кемтигибизди экинчибиз толуктап. Илгери партиянын заманында эртең менен саат 7-де үйдөн туруп кетип, түнкү саат 11-12-де келчү. Балдары кээде тааныбай да калчу, кичинекейлер. Аны ошентип жүрүп, иштеп жүрдү. Кудайга шүгүр, иштеринде деле жаман болгон жок. Жакшы ийгиликтерге жетишти. Анан үй бүлөдө жакшы ата болду, камкор, балдардын баарын жакшы көргөн, сүйгөн. Балдар үчүн күйгөн ата болду. Ата берген тарбияны туура пайдаланып, ата кесибин аркалаган кыздарынын бири Гүлзат Алимжанова. Айтымында ал бир кездерде атасы облустук мамлекеттик администрациянын социалдык бөлүмүн жетектеп иштегенин сыймыктануу менен белгилеп келет. Өзү дагы азыркы учурда дал ушул имаратта эл үчүн талбай эмгек жаратууда. Сөз барго, атам бар, асманым ачык, апам бар, жашоом жарык дегендей. Атам биз кичинекей кезибизден эле биз үчүн идеал болуп келет да, мындай караганда. Дайыма атам бизге айтчу, мен кичинекей эсимде бар да, дайыма эле айлык алган сайын толтура том китептерди көтөрүп келип эле, мына менин байлыгым. Ушуну окушуңар керек деп эле бизде китеп окуганга көп үндөчү. Анан кийин аябай чынчыл болгула, бирөөнүн акысын жебегиле, бардык нерсеге өз күчүңөр менен жеткиле деп аябай бизге ушундай дайыма акыл насаатын айтып жүрчү да. Анан илимге көп басым жасап, ушу китеп окугула, билим алгыла деп баарыбызды ошо окууга кызыктырып, анан ошо бизде ошо бардыгыбыз жашоодо тапкан ордубуз бүт баары ошо атамдын артынан болду десе жаңылышпайм да. 20 жылдан ашык мына мамлекеттик кызматта иштеп келсем дагы кайсы ушу баягы чогуу иштеген санаалаштары, замандаштары, мен кайсы жерде болбоюн, Жалал Абад шаарында боломбу, башка шаарда боломбу, сен ушул Жаныш Телебалди иштин кызысыңбы деп аябай атам жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү угам да. Анан кийин аябай сыймыктанам, кубанам ушинтип угуп эме алгандан. Аябай көп сөздөрдү айтышат. Ошол кишинин көп баягы кесиптештерден, көп замандаштарынан угуп калам да. Биз чогуу иштеп жүргөн кесиптештерден деле
Сен ошо Жаңыш Тилебалдиевичтин кызысыңбы? Бизге аябай тарбия берген, ошол кишиден тарбия алганбыз, ошол кишиден үйрөнгөнбүз десе, аябай сыймыктанам да мен дагы чын айтканда. Өзүнүн иш жөндөмдүүлүгүн бир эмес бир канча жерден сынап көрүп, тапшырылган иштин байын чыгара аткарган каарманыбыз азыркы учурда бактылуу каарлыктын доорун сүрүп жаткан убага. Бул мезгилге чейин бир катар сыйлыктар менен дагы сыйланды. Ырас, жашоо кыска. Адам баласына бул жарык жашоо 100 жылга насип этсе дагы көз ачып жумганча өтүп кетет. Негизгиси ошол берилген өмүрдү татыктуу жана маңыздуу жашап өткөндө болот эмеспи? Жаныш Алимбаев өмүрүнүн бир топ жылын, жаштыгын, күчүн, демин, болгон акыл билимин эл үчүн арнап, ар дайым акты ак деп, караны кара деп адал иштеди. Мыйзамсыз жүргүзүлгөн иштерге көзөмөл жүргүзүп, коомдун алга жылуусуна шарт түзүүгө салым кошту. Анын басып өткөн өмүр жолу көпчүлүккө өрнөк жарата алат. Адамдык улуу сапатынан таалим, иш жөндөмдүүлүгүнөн тажрыйба алгандар көп. Сиздер менен өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү болду. Дагы бир коом үчүн татыктуу иштеп, эл кызматынан иштөөдөн тажабаган өлгүлүү инсан тууралуу сөз кылып амандашканча сак саламатта туруңуздар.